Саламатсыздарбы? WordWall сайтында тапшырмаларды түзүү үчүн сайтка киргенден кийин бул жерден создайте свою первую активность прямо сейчас деген баскычты басабыз, же болбосо бул жакта өйдө жакта 3 сызыкты басып создать действие деген баскычты басабыз. Плюс белги менен турган басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп тапшырмалардын шаблондору чыгат. Мына бул жерде 18 шаблон бар бесплатный контентте. Ал эми стандартный жана про контентте төмөн жагында ушундай шаблондор бар. Бул шаблондорду биз акысыз колдоно албайбыз. Ал үчүн сатып алыш керек. Бул жерден биринчи дал келтирүү деген тапшырманы түзүп көрөдү. Ал үчүн совпадает деген шаблонду тандайбыз. Шаблонду тандаганыбызда бул жерден ушундай болуп чыгат. Введите содержание. Азыр бул жерде англисче болуп калыптыр. Орусчага которуп коелу. Ал үчүн язык и местоположение дегенди басып, бул жактан русский дегенди тандап туруп, применить изменение деген баскычты басып коелу. Андан кийин заголовок занятия деген жерден ушул тапшырманын атын өзгөртүп коебуз. Бул жерге тапшырма 1 деп жазып коеюн азыр. Тапшырма 1 деп өзгөртөбүз. Сөзсүз түрдө өзүбүз тапшырманын аталышын жазышыбыз керек. Эгерде тапшырманын аталышын жазбасак, бул тапшырмабыз чыкпай калышы да мүмкүн. Андан кийин бул жерден инструкция деген баскычты басып туруп, биз инструкциясын дагы жазып койсок болот, жазбай койсок да болот. Андан кийин бул жерден сөзсүз түрдө минимальный 3 элемент болуш керек, максимальный 30 элемент болуш керек. Ключевое слово деген жерге биз ошол тапшырманын ключевой сөзүн жазабыз. Ал эми определение деген жерге аныктамасын жазабыз. Сол тарабында сүрөттүн белгиси турган жерди басып, биз бул тапшырмаларга сүрөттөрдү кошуп койсок болот. Ключевое деген жерге мисалы 1 деп жазайын. Андан кийин определение деген жерге эң кичине натуралдык сан деп жазып коеюн. Эң кичине натуралдык сан. Андан кийин добавить элемент деген баскычты басып, дагы элемент кошобуз. Ал эми оң тарабында корзинанын сүрөтү турганды басып туруп, биз ошол элементти өчүрүп койсок да болот. Добавить элемент дегенди бастык, экинчи элемент кошулду. Бул жерге Бишкек деп коеюн. Аныктамасына Кыргызстандын борбору деп коеюн. Кыргызстандын борбору. Андан кийин дагы добавить элемент деген баскычты басабыз. Үчүнчү элементти кошобуз. Бул жерге 4 деп жазайын дагы. Же болбосо бул жерге 2 деп жазайын дагы. Жөнөкөй сан деп коеюн. Жөнөкөй сан. Андан кийин бул жер тапшырмаларды түзүп бүткөндөн кийин выполнение деген баскычты басып коебуз. Выполнение деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Сакталып атат. Мына сакталгандан кийин экрандын төмөн жагына барсак, параметрлер бар. Бул жерде прямой счет деген тандалып турат. Счет койсок болот. Эгерде койбой койсок, нет дегенди тандайбыз. Обратный счет койсок да болот. Бул жакта убакыттары көрсөтүлүп турат. Бул жерден обратный счет дегенди тандап коелу. Андан кийин бул жерден 5 минута деп турат. Өчүрүп туруп бул жакка 30 секунда деп коелу. Бул жерде разные макеты для каждой игры дейт. Бул жерден ушул параметрди коюп коебуз. Случайно ар бир оюнда ар кандай макеттер чыгып турат. Ал эми всегда один и тот же макет дегенди тандап койсок, ар бир оюнда ошол эле макет чыгат.
Андан кийин бул жакта показать ответы дегенди галочка коюп койсок, оюндун аягында ответтер чыгат. Бул жерден биз таблица лидеров деген жактан ошол тапшырманы аткаргандардын тизмеси чыгат жана канча убакытта аяктаганы, ошондой эле баалы кошо чыгат. Андан кийин окуучуларга бөлүшүү үчүн бул жерден биз поделиться деген баскычты басабыз. Поделиться деген баскычты басканыбызда бул жерден частное опубликовать деп чыгат. Биз опубликовать дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден биз копировать деген баскычты басып, ушул тапшырманын ссылкасын көчүрүп алсак болот. Ал эми бул жерден ушул баскычты басып бөлүшүп койсок да болот. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook аркылуу же болбосо ссылкасын көчүрүп алсак да болот. Ал эми бул жерден Google Class'ты тандасак, Google Class'ыбыз менен интеграция болот. Google Class аркылуу бөлүшсөк да болот. Бул жерден электрондук почта аркылуу бөлүшсөк да болот. Ал эми бул жерден HTML ссылкасын алсак болот. Бул жерден QR кодун алсак болот. Азыр ар биrini басып көрөлү. Биринчиде турганды баса турган болсок, төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден WhatsApp же болбосо SMS билдирүү аркылуу бөлүшсөк да болот. Еще деген баскычты бассак, башка мессенджерлерден чыгат. Ал эми бул жактан копировать деген баскычты басып, ссылканы көчүрүп алып, WhatsApp аркылуу бөлүшүп койсок да болот. Ал эми бул жерден ушул белгини басып туруп, HTML ссылканы алсак болот. Мына бул жерден копировать деген баскычты басып, HTML ссылканы алсак болот. Ал эми бул жерден QR код баса турган болсок, QR код чыгат. Ушул QR кодду бөлүшүп койсок да болот. Биз бул жерден копировать деген баскычты басалы. Копировать деген баскычты басканыбызда ссылка көчүрүлдү. Бул ссылканы WhatsApp аркылуу бөлүшүп коебуз. WhatsApp аркылуу бөлүшүү үчүн WhatsApp'ка киребиз. WhatsApp'ка киргенден кийин билдирүү жаза турган жерди манжабыз менен бир аз басып туруп кое берсек, ставить деген жазуу чыгат. Ставить деген жазууду басканыбызда ссылка коюлат. Ушул ссылканы жөнөтүп коебуз. Окуучуларга ссылка баргандан кийин окуучулар тапшырманы аткаруу үчүн ошол ссылка аркылуу киришет. Ссылка аркылуу киргенде алардан тапшырма ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерден ушул начать деген баскычты басышат. Начать деген баскычты басышканда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден мисалы жөнөкөй сан деген жерге жөнөкөй санды алып келиш керек. Мисалы жөнөкөй сан 2, ушул жерге манжасы менен сүйрөп алып келип коет. Андан кийин Кыргызстандын борбору деген жерге Кыргызстандын борбору кайсы шаар, ошону таап алып келет. Андан кийин эң кичине натуралдык сан 1 алып келет. Андан кийин бул жерден отправить ответы деген баскычты басат. Басканда ушундай болуп чыгат, бир аз күтүп турат. Андан кийин бул жерде мына баалы 3 балл алыш керек экенине 3 балдан 3 балды тең калды. 41 секундада бүтүп атат. Андан кийин бул жерден таблица лидеров дегенди басса, лидерлерди көрсөтөт. Ал эми показать ответы дегенди басып, жоопторду көрсө болот. Азыр бул жерден показать ответы деген бассак, мына жоопторду көрдү. Андан кийин правильные ответы дегенди баса турган болсо, бардык туура жоопторду көрсөтөт. Биз настройкадан варианттарды көрбөй турган кылып өзгөртүп койсок да болот. Бул жерден мисалы
таблица лидеров деген жерди басат. Андан кийин бул жерге өздөрүнүн аттарын жазышат. Өздөрүнүн аттарын жазыш үчүн мисалы Әділет деп жазайын. Әділет деп жазып туруп, вот деген баскычты басып коюшат. Эгерде аттарын жазбаса, таблица лидеров деген таблицага ал окуучунун аты жөнү түшпөй калат. Вот дегенди бастык. Баскандан кийин бул жактан төмөн жакка таблицага барсак, таблицага ошол окуучунун аты жөнү түшүп калат. Эми бул жерден мугалим өзүнүн тапшырмасынын жыйынтыгын көрүү үчүн бул жактан мои занятия деген баскычты басат. Мои занятия деген баскычты басып туруп, же болбосо бул жерден мои результаты деген баскычты басып жыйынтыкты көрсө болот. Ал эми мои занятия деген баскычты басканда ошол канча тапшырмаларды түзгөн болсо, тапшырмалардын тизмеси чыгат. Бул жерден тапшырма 1-дин жыйынтыгын көрүү үчүн ушул тапшырма 1 дегенди басат. Тапшырма 1 дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Төмөн жакка түшөбүз дагы таблица лидеров дегенден ошол окуучулардын иштеринин жыйынтыктарын көрүп койсок болот. Ал эми окуучуларга жоопторду көрсөтпөөнү каалай турган болсок, анда бул жерден показать ответы деген галочканы алып коебуз. Ушундай кылып тапшырмаларды түзүп окуучулар менен бөлүшүп койсок болот.